Оганстандын Парбан жана Хост провинцияларында белгисиз куралчан адамдар 2 мечитке кол салып, анда кеминде 13 адамдын өмүрү кыйылды. Окуя 19-майдын кечинде орозо кармаган динчилер ооз ачып жаткан учурда болгон. Парбан провинциясындагы мечитте бери дегенде 10 адам мерт болуп, 16 киши жаракат алды. Ушундай эле окуя Хост провинциясында бир мечитте болду. Анда 3 киши каза тапты. Аймактын губернатору билдиргендей, жарадарлардын арасында жаш бала дагы бар. Нидерландыда норкадан адамга коронавирус жуккан учур катталды. Илдетке норка баккан фермада иштеген адам кабылган. Апрель айында Нидерландиянын түндүк Брабант провинциясында 2 фермадагы норкадан коронавирус табылгандыгы кабарланган болчу. Жаныбарларда коронавирустун белгилери байкалган. Ал кезде өкмөт ферманын жумушчуларында вирустун белгилери болгондуктан вирус норкага жугушу мүмкүн экендигин билдирип, учурда бул тастыкталды. Ал эми Өзбекстанда коронавирус жуктургандардын саны 2880 адам деп эсептелди. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине таянып, жергиликтүү басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 82 учур катталган. Ал эми 24 бейтап илдеттен айыгып, реабилитациялык борборго которулган. Өзбекстанда карантин 1-июнга чейин узартылды. Аймактардагы эпидемиологиялык абалга жараша кызыл, сары жана жашыл сыяктуу карантиндик чектөөлөр коюлган. 20-майда Tajik Air авиакомпаниясынын чартердик каттам менен Москвадан дүйшөмбүгө тажикстандык 220 жаран келди. Тажик бийлиги алар Орусиядан депортациялана турган адамдар экенин, бир айдан ашык убакыттан бери атайын жайларда кармалып турушкандыгын билдирди. Ушул эле борт менен бир нече тажик мигранттарынын сөөгү дагы жеткирилди. Буга чейин Tajinfo сайты чартердик каттам менен Москвадан дүйшөмбүгө 28 мигранттын сөөгү салынгандыгы айткан болчу. Дүйнөдө белгилүү Кембридж университети биринчилерден болуп окууну 21-жылдан баштап жай мезгилге чейин толугу менен онлайнга өтөрүн билдирди. Университет жетекчилиги буга коронавирус пандемиясы себеп болгондугун айтат. Студенттер лекцияларга интернет аркылуу катышат, бирок студенттер чакан гана топ менен мугалимдерге бетме-бет жолугууга укуктуу. Мындай учурда социалдык аралык сакталышы шарт. Учурда университет жабык турат. Окуулар март айынан тарта онлайн өтүүдө. Студенттер экзамендерди дагы интернет аркылуу тапшырууда. Кембридж социалдык аралык боюнча өкмөттүн кеңеши өзгөрсө, өз чечимин дагы жаңыртаарын билдирди.